Азыр көптөгөн жигиттер мастурбация менен ооруп атат да, эмнеге? Анткени үйлөнүүгө чеңдеп атат. Ошо мастурбациядан эртерээк тыйылбаса, үйлөнүү да андай болбой калат. Эмне үчүн? Устаздар айтат, Египетте атайын медицина, психология, динди билген устаздар келип сабак өтөт, ошондо айтып атпайбы? Мастурбацияны көп кылган адам эркек элес менен жашап калат дейт, элес менен, кыял менен. Анан түшүндүңүзбү? Элес менен фантазия эле да жөнүндө. Көзү бүтүйгөн бирөө мындай көрүп элечи. Жаман элестетип эле. Анан элес болуп калат дагы, ал иллюзия болуп калат дагы. Анан ал үйлөнүп жашай келгенде жанагы нерсе жок болуп калат дейт, ырахат. Диги элесинде 100% канып атса, иш жүзүнө келгенде жана медициналык устаз келип айтып атат, медицинада устаз келип. Анан ал иллюзияда жанагы оюнда 20-30 болуп калат, анан ошол жерден зина пайда болот анан дейт. А бирок ал дигинден деле канбайт. Болгон шайтан ошентип көрсөтүп отурат дейт. Ошон үчүн эртерээк мастурбацияны жыйыштырыш керек. Бул алдайт. Реалдуу жашоо бар, бул реалдуулуктан алдап коет экен да адамды кыял менен. Кудай сактасын. Кыялы менен, кыял кумар кылып коет экен.